Албетте туугандар болобу, кошуналар болобу чогулган жерде арак ичип аткан болсо, ошону көргөн адам кайтарыш керек. Ошо туугандар, кошуналарга айтыш керек. Бул арак деген арам, Кудайдан коркуңуздар, дасторкондон алыңыздар, адал той өткөрөлү, адал тамактаналы деп жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш керек. Ошону билип калган адам. Эгерде алар баш ийбесе, укпаса, анда ал жерден кетиш керек. Тууганымдын көңүлү же башканын көңүлү деген болбойт. Албетте уруш чатак салып, ызычуу менен, жаман сөз менен айткан болбойт. Жакшы, салмактуу, хикматтуу сөз менен айтып, кабыл алса алхамд, кабыл албаса ал жерден кетиш керек. Эгерде отура берген болсо, ал дагы ошол жерге шериктеш болот, ага да күнөө жазылат. Анан мусулманга эң жакшысы ушундай нерселерди алдын ала алып, алдын ала элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Туугандар, кошуналарга, биздин чогулуштар, отуруштар арактан тышкары болуш керек. Арак болгон жерге мен барбайм, туура түшүнүңүздөр. Башка убакта таза болсо мен ошондой мамиле кылам деп алдын ала эскертиш керек. Эгерде адам баласы өзүнүн алсыздыгын билип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара албаган болсо, анан ошол жерге барганда арам иш болорун билсе, андай жерге барбаш керек. Той болобу, башка нерсе болобу. Эгерде бирөөнүн тою болуп аткан болсо, арам нерсе болуп аткан болсо, барбай, башка убакта барып, куттуктап айтып койсун, жеке өзү эле барып. Жоксо алдын ала айтып койсун. Ушундай кылып, адам баласы динине кам көрүш керек. Анан мени укпай койду, кыла берет деп алардын жанына кошо отурганда болбойт. Балким кийин ошондой адамдар өздөрү тоготпой, анан ошентип өздөрү ичпей кошо отурган адамдар шылдыңдап кийин жаман көрүшөт. Молдоке мындай да, бул молдоке отура берет, эчтеке кылбайт деп өзүн кийин сөзгө жыгып уят кылышат. Дагы бир күнү сөздүн кезеги келгенде айтып коюш ыктымал. Сен деле отурчу эмес белең, көрбөдүң белең деп айтып коет. Ошондуктан мунун көп зыяны бар. Анан адам баласы өзүнүн динин карманууда, жакшылыкка чакырганда эч качан уялбаш керек. Эмнеге арак ичип, мас болуп, оң тетири сүйлөп отурган адамдар уялбай, ошо арак ичпе деген адам эмнеге уялыш керек? Наоборот, бул тескеринен болуш керек эле. Ошол адамдар уялып арак ичпей калыш керек. Анан аял эркеги кошулуп алып арак ичип, анан чанжырап мас болгондон кийин ар кайсы нерсени сүйлөп, оозуна келгенде оттошуп сүйлөп отургандан уялышпай, анан биз ошол нерселерден уялып айта албай отурабыз да. Бул деген алсыздык, урматтуу мусулман бир туугандар. Мындай нерсени кылбашыбыз керек. Биз деген бардык жерде өзүбүз динибизди бийик кармап, динибизге бекем болушуп, ошо сыймык таанышыбыз керек. Ошолорго айтып, жакшы сөз менен айтып, кайтарышыбыз керек. Кудайдан корккула, бул жалган жашоодо арак деген бул балейлердин энеси. Ошо арак аркылуу канча деген бале келет. Уруш чатак, ажырашуу, киши өлтүрүү, тоноо, кырсык-пырсыктын баары ушундан менен арактан чыгып атат. Ошондуктан bunday нерселер катуу туралы элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыйып, жакшылыкка чакырып калалы.